бұл 2023 жылы жасаған эмгегибиз бардык. Мен бар спортсмендерди айтып аткан сөзүм берди. Минимум мастер спорттан мен 100% мен тааныйм да бар. Ошол үчүн баягы спортсмендерди эле толугу айтып атам. Анан кийин ошол жылдын жыйынтыгы кылып бир аз болсо да немелерди балдар алар деле тарынган жок. Молодежьту чакырган жокпуз, жаш балдарды. То баягы ветерандардын деле бар. Кел аза. Эме. Баягы ийгиликке жеткен бул жылы ийгиликтерибизди бир аз болсо да өзүбүздүн ортобузда баягы өтө кечээ деле жана неме болду. Спорт аварс беле неме болбоду. Алда да кичине неме баягы өзүнө тартмай баягы ким кайсы системадан түшүнөсүңөр дейт. Ошон үчүн биз тилекке каршы айкап ошон үчүн азыр мен ойлоп атам, ынтымак болуп жакшынакай болуп берде чай ичип тамашалашып анан кийин кээ бир балдарга званиялар чыккан, сыйлыктар чыккан, ошолорду тапшырып коебузбу депчи. Анан кийин неме походу мындай неме баарыбызды тааныштырып кете беребиз, неме мына спортсмен балдарды мына силерди болсо мен Булга Жапарбай экенин билесиңер, Жатай Транстын негиздөөчүсү, президенти, спорт чебери кыргыз күрөш боюнча. Сол жагында Артур Медетбеков таанысыңар, генерал, мастер спорта международного чемпион СССР среди рукопашный бой среди безопасности. Тумар акен таанысыңар, спорт чебери биз менен чоң ойноо жүрөт, аралашып. Равкат агайыңар таанысыңар, мастер спорта по боксу, заслуженный тренер по боксу. Анан кийин эми бизге смешанныйга өттү. Кичине ички дүйнө моңдойун, акыл моңдойун кабыл алдык мына. Анан Нурдин да тааныштыра кетейин, биз неме, старшылар тааныштырып кетейин. Нурдин Айталиев, мастер спорта международного класса, билесиңер, призер мира, мастер спорта по волейболу, по настанию, мен биринчи молодой тренер болуп жүргөндө дүйнөлүк чемпионатта бая келгем, но марштар, марш уже ЗМС болуп калды, Кудай буйрса. Ошон үчүн баягы анан калганыңарды, анан кийин жана сыйлыктар тапшырганда, звание, регалиялар бергенде айтабыз. Макулбу? Анда уруксат болсо ачык деп жаралайлы биздин жыйында. Бүгүнкү спорт клуб келечек жалпы жааматы ошо кечеге келген сыйлуу коноктор, жалпы байкелер, берде устатус отурат, агайларыбыз, байкелерибиз. Барыңыздар кош келиңиздер. Кечебизде агай ачып берди. Анан ушул берде отурган эмен бар эле көбү тажрыйбалуу, байкелердин көбү спортсмендер тажрыйбалуу, мыкты дүйнөнүн, Азиянын чемпиондору отурат. Берде дагы журналисттер отурат, байкелерибиз, карындаштарыбыз конок болуп келген. Ошол эми төрдөн баштап тааныштырып койсок, ошол уруксат берсеңиз анан ушул кечени Насихат телеканалынын алып баруучусу Темирлан байкеге мен Темирлан эмес Чоң рахмат, Алла разы болсын. Ассалам алейкум, урматтуу байкелер, агайлар. Мынакей быйыл менимче 2003 жакшы жылдардан болду окшойт. Жалпы Кыргызстанга ошол спорт жаатында абдан чоң ийгиликтер болду. Аны көрүп атты жалпы эл менен. Анан куттуу болсун. Ошол ийгиликтер азыр агай тааныштырып өтпөдү. Анан негизинен ошол агайлар туурап биз дагы окшоштуруп оңкулуктан чуркап дегендей акырын-акырын аракет кылып атабыз. Анан бүгүн ушул аз сүйлөшүп атып биз негизи ушу келечек клубда абдан таланттуу агайлар, байкелер көп экен негизинен. Анан ошол жалпы мына азыр дагы ошол намаз окуп атып дагы бул жакта байкелер дагы жакшы айтышты. Ошол жаныбыздагы бир тууганыбыз байкебиз аябай таланттуу жигиттерден. Көп кызды таланттуу. 70тен ашык десек де болот. Ошол жалпы Кыргызстанда кайсы саясатчы болбосун баардыгын туура айткан. Спорт жагынан да, маданият жагынан дагы, билим жаатынан дагы ошол биздин азыркы агайлар айтып калды. Ушул жигит
өзү жакшы тааныйт клубду дагы. Анан ушул жигит бир аз кызмат кылып тейлеп берсе деп анан өзү дагы макул деди. Бир кол чаап жаңы келген жаштар дагы көп дей албайт экен, мен тааныбайт экенмин. Нурбаев Төрөбеков, білесіңер, мастер спорта международного класса по боксу, по рукопашному, родной. Мира по рукопашному, профессиональный бокс. 8 сағат var. Öz uyanacak bu. Kolça Demek, kıska ballar, demedi. Jana, dünyanın çempiyonu, Aziyan, Evropa'nın aytып берген. Jana, Koçkor'un çempiyonu olgan var. Tursunbek Asılgazi, 4-kratный чемпион бері, чемпион Азия. Парадичный деп анеден алды. Құдай болса, бүгін заслуженный мастер спортта қалды. Айтып отыр секреттер. Жоқ, уже неме, документ даяр болды. Жоқ, азыр сүйіп Алмас, бізге адыр аралашып, спортчы талапкер, ембейін баштап. Ачқасы болуyor. Жоқ, болғанда бая кішіне бұлар. Ақшаның артынан бұл көп қойып тренировканы. Ошо бұда баштайды өзі. Теге Ulan Esenaliyev, bilesiniz, çempiyon Azia, Master Sport'ta. Temirlan jurnalist, Erkin Anbar'ın bilesiniz, televizyonda görüyorsunuz, talantlı gibi varlık yağılan. Özüm durayın. Esenaliyev, iki yol dünyasında Azia çempiyonu iki yol kalan adı Çinovnik bol biraz konu boşu eder, yani Gazprom'un hocaya gidiyor. Onlarla bayağı ortası. Buyursa, bu da yeme ana bizim erkek kızımız Talip Bek kızı. Nesiniz de? Talip Bek Salimat, boyunca spor çeviri, adı kolu boşuna var, bayanlı bolcuna girgende bir okuyla şaşlardı. Balıbay Cumadil, Kırgızistan'ın Gremplik boyunca çempiyonu, spor çeviri, vakit kadar. Арсений Кафедры физической воспитания спорта Кыргызской национальной семьи Баласагина, заслуженный мастер спорта по 3 видам, 10-кратный чемпион мира, паралимпийский, Алваев Макс, 5-кратный чемпион, 5 уже. Аргандай түрлері бойынша жекеменде. Нурлан, призер мира, призер Азии. Мастер спорта. Сатиев Нурбек, будағымнан ке 2 жыл қатар менен Азия чемпионы болды, дүниелік чемпионатта байгечisi oldu. Өстің е бұл. Үшінші жады біреулер бұға бербей жүрген, бірақ алып жүрген. Емил Абышқа, бұл мен баяғы молодой тренер болып келгенде баштаған балдар бұлар. Сборныйда жүрген бокстардағы көп жыл. Анан Бектур Жоробеков. Бұл бала 1 жыл, 2 жылда жекеменжек спорттың арқандай түрлері бойынша 4 жыл дүние чемпионы. Бұда өзінің намын алады. Еңбек сіңірген спорт шебері. Нурмат Осмонқұлов. Бұда 3 жыл дүние чемпионы греплинг jiu-jitsu бойынша. Бұда намын Алмаз Тоқтамамбетов. Аға, шынан келіп сапсы. Горячий точкалардың барын өткөр. Баткенден баштап. Көрініп тұрмай ол. Документі жоқ, батырген бірақ. Екі спорттың түрінен спорт шебері қармашыру жана комбат jiu-jitsu бойынша спорт. Адыл Қадыров, білесіңер, көңілдің еркін күреш бойынша немеде жүрген ұлттық құрама командада. Adı Kemal Öz. Греплинг jiu-jitsu'den el arası belleşlerini utup spor çevirdiği namı topladan adım. Жақшылық жайып, білесіздер 5 жол dünya çempiyonu. Kombat üstten 2 yol çempiyon vere, 2 yol çempiyon Azia olacak. Bu da kolay buluştan hemen. 3 sportlarından önemli spor çevirir.
gelmez. Ana sport şefer bilek güreşi boyunca Kurama komandada көп жыл жүрді. Bilek boyunca karmaşuşa, kumbaç, yüzüs boyunca sport şefer. Ayol salla. Benim başlığım da Bizim kırgızın jigitleri жарандар десек de olur. Kандай kalmasına özünüz bilesiniz. Çın aytkanda bugünkü günde biz Kırgızstan memleketinin 33 yıl egemenlik algandan beri. Eğer de Sovetler Soyunu'nun olmasını istiyorsak, siz göğünler yaşsınız, Sovetler yaş bala olsunuz, göğünler. Göğünler keyin törölde egemenlikte göğünçesi. Göğünler bayağı 10-15 yaşta olanlar olmuş. Demin Sovetler Soyunu'nun bayağı bir memleket болғандан кейін улутқа карабай, динге карабай баары бир чогуу жүрүшчү. Баары мындай интернационал болуп өзүнчө. Эгемендүүлүктү алгандан бери бул интернационалдык мамиле калды иш-чарада. Бирок мамлекетти коргоодо, мамлекеттин атынан чыгууда албетте биздин кыргыздын жаштары мен чын айтам, салыштырып бүгүнкү күндө ошо өзгөчө спорттарга болобу, олимпиадалыктын алдында ар кандай окуу жайлардын оюндарында алга чыга баштады. Көп жагынан. Себеби ачыгын ачык керек, Советler Союзунун убагында бир мамлекет болгондон кийин ошонун баардыгын алып чыгыш үчүн 15 союздук республиканы өтө кыйын болчу. Сөйттөгөндө Советler Союзунун чемпионат мирден да абдан күчтүү болчу. Өтүш, ал жактан утуп алыш, жол болсо 5-6 орунду алыш бул чоң кетишкендиктердин бири болчу да. Ал убакта да биздин кыргыздын жигиттери чыгып жүргөн. Ошо единоборстводон, борьбадан, бокстон ал убакта азыркы рукопашный бой, камбо-дзюдо, башкалар ал убакта жок болчу. Эми рукопашный бой бар болчу. Ал чындаш керек для силовых структур и для спецназа. Ал убакта ошондой болчу да. Ал убакта өзүнчө даярдачы ачыгын айтып кетейин. Мисалы үчүн биз кызмат кылып ошол убакта жүргөндө негизинен көп урушпаш керек да, бүт боевой обстановка. Негизинен бир удар же болбосо бир прием менен либо человека должен убивать или нейтрализовать. Не надо махаться деп. Ошондой приемдарга үйрөтчү да бизди мисалы. Жок показатель үстүнө эмес, көзөк. Ал бул показатель эмес, өзүнчө да боевой ошо. Бирок ал тармак бүгүнкү учурда азыр практиковать этилбейт, ал тармак дагы эле болсо мындай узкий кругда болуп келген окуя. Ал эми жалпысынан айтканда бүгүнкү күндө биздин ушу спорт тармагын алсак, албетте бул абдан чоң жетишкендиктен өзү көрүп атабыз. Күрөштө бардык түрүндө. Муну мен эмне айтарым келет? Бул биздин жаш өспүрүмдөргө абдан чоң өзүнүн таасирин берип атат. Текиш болуп алдыга чыгып атат. Алдыга чыгып атат. Силерди көрүп, мына ашыккандар, кызыккандар аябай көп болуп атат. Сөптөгөндө бул силер ашыккан спорт башка тармактын, башка түрлөрүнөн келип туруп кошулуп, анан ушул спортту жогорку деңгээлге көтөрүп атасыңар. Дагы бир айтарым, эми кемчилик деп эле коеюн, бир начар жери бар. Силер машыгып аткан, силер ушул жетип аткан результаттардын көпчүлүгү мынау массалык маалымат каражаттарда элге, жаштарга жогорку деңгээлде жетпей жатат. Пиар, эми пиарда болуш керек. Себеп дегенде пиар аркылуу силердин өзүңөрдүн мүмкүнчүлүктөрү көрсөңөр, тарбия кыласыңар, таасир кыласыңар. Ушул түрүн мындайча айтканда бүт бардыгын таратканга мүмкүнчүлүк бересиңер. Бирок өзүнүз эле мактай берсе ал тарабайт, э? Да, албетте массалык соц тармактарда азыр пайдаланса болот. Бул жагы да бар. Экинчиден, ачыгын айтыш керек, бул тармак азыр бүгүнкү күндө көп мамлекеттерде жогорку деңгээлге чыгат. Ошон үчүн айтарым, ушул тармактагы спорт жетишкендиктер бүгүнкү күндө ушу менен кала бербей, дагы өсө берсин. Өзүңөр эмес, жаш балдарды да тарбиялап, жаш өтө берет, заман өтө берет. Силердин артыңарда дагы силердин баалаган, силерди урматтаган учениктериңер болсо, алардын артында болуп, ошол биздин жаштар кыргыз мамлекетинде ушул спорттун тармагы көбөйө берсин. Эң негизгиси ушул жаңы жылдын астында баарыбызга ынтымак болсун. Эң негизгиси ынтымак.
өзүбүз көрдүк 3 жолу мамлекетте 3 жолу төңкөрүш болду. 3 жолу талашта канча деген жаш жигиттер каза болуп кетти. Бийлик алмашылды, андай мындай болду. Эми мунун баардыгы ушул ойдон артта калсын. Азыркы келаткан жаңы жылдарыбыз дайыма жакшылыктын, ынтымактын жылы болсун. Мындай экен да, Кыргызда бир чыккан 2 сапыр бар. Бүгүн сен мындайча айтканда адамсың, эртең болсо сен тарых катарында эсте каласың депчи. Жок, бүгүн барсаң, эртең билбейсиң. Эмне болорун 1 саат, 2 саат ошон үчүн бири-бирине болгон мамилеңе, улууга, кичүүгө мындайча айтканда өзүңдүн таасириңди тийгизип, ушунчалык өзүңдү ыймандуу кылып алып жүрүп отурган болсоң, албетте сен мындайча айтканда үйдө жашаган жоксуң, өзүңдү таасир калтырып кеттиң. Ошон үчүн айтарым баарыбызга ыйман берсин, ынтымактуу бололу, элибизде жерибизде тынччылык болсун. Келе жаткан жаңы жылыңар менен каалагандай ичип койсоңор. Эми улуу элдин урпактары, ушул жерде отурган жалпы урматтары, баатыр элдин баатыр уул төрөлөт дейт. Мен чын дилимден азыр карап отсам, алп манаттын тукумдары отурасың өйдечи. Коюндай коркок жүрөк берүүчү арстандай ал берсин дейт. Ансандай кыргыздын арстандар отурасың өйдө. Дүйнөнү дүңгүрөтүп, барган жерге байрак тилип, жеткен жерге желектирген эр азаматтар отурасыңар мына баарыбыз тең ушул жерде. Мен мактана кетем, бул жерде биздей Кыргыздын туусун көтөргөн эр азаматтар аз дейт. Себеп дегенде баарыңар тең мына канды да көрдүңөр, баарыңар тең бут да сынды, кол да сынды, баштан кетти, иштен кеттик, биз көрдүк бойдур. Аяк жедик, уттук, бирок ошол сүйүнүчтүн баары мына ушул даражага жеткирип атат. Эми биз ушул жигиттер кырдап барып, кыя чапкан, жандап барып, жанын алган эр азаматтар мына ушул биз ушул жерде чогулуп турат. Мына ушул жерде арак ичип, арыкта жатып калган жигиттерден эмеспиз, Нурдун байке. Кудай буйрса, ушунча жигит агай баш болуп, өлүмдөн да намысты бийик туткан жигиттербиз. Канчалаган жерге бардык, канчалаган жерде көрдүк, кыргыз деп рухубузда көтөрүп жүрдү. Бир гана өкүнүчтүү нерсе, ошо көтөрүп жүргөн туубуз кичине алмашты, эми андан эчтеке да болбошу мүмкүн, бирок билбейм. Мейли ал, может, кандай эмне себептен алмашат, ал эми ал политика бизге карабайт агай. Биз көтөргөн туубузду көтөрүп жүрө беребиз, көтөргөн айткан сөздү айтып жүрө беребиз. Агай, эмне дейм мен? Жолборс жолунан тайбайт, илбирс изинен кайтпайт дейт. Ансында биз жолборсту болуп туруп, жолду болуп кете берели агай. Илбирсти болуп изден кайтпай, кайсы направление болуп, түз направление ушундай кетели кырлап агай. Мындан арыдагы жигиттер карап отурсам, мындан 20 жыл мурун мына жигиттер отурабыз. Мисалычы, мушташ менен 20 жыл. Мына Марс агай. 20 жылда баарыстан Нурдин агай айтып билем, рукопашка, политехтен көрүп кылчубуз. Турабы Нурдин агай? Анда Нурдин агай шуулдап эле стелада чыгып өтчүн эмеденчи. Көз турат. Жок, жегисин айтам. Анан эми могу балдардын баары мына Марс агай өзүңүз баш болуп кандай жигиттер 20 жыл мурун. Мына эми келдик баарыбыздын элүүгө таяп калыппыз, бирок ошо карабастан кол бут сынса дагы дале мындай намысты бербей келатабыз. Ол эмнени айтат? Бул элденки биздин артыбыздан келат өзүбүздүн балдары жана муңдар агай. Биз ошолорго эми болуп берели. Бизди көрүп алар өсүп дегендей. Анан жигиттер, бул жылы дагы кандай түгөл толуп болсок, эмдиги 2024 жылы мен 5000 сомду берге мактанайын деп чачкан жокмун, же жактанайын деп чачкан жокмун. Же могу көйлөктү же костюмду мактар эле кийин, ушу костюм менен шымды мен тойго кийин деп алгам агай. Ушундай жерге мероприятиялар алгам. Мен атайын кийип келдим бүгүн, баарыңарга үлгү болоюн деп.
спартивка чен кане барыстын спортсмен, бирок мен үлгү болоюн деп атам, мондай кичине эмдиги жок, Кудай буйрса, ошондо барыстын чыгып мондай туруп алчы. Эмени көрсөң 100 таят дегендей келечектен 100 боло отуруп, мына жерде азыр соцсетти жарып, телевидениеге тартып турганда анча-мынча кечек өткөн жанагы награждениялар чагай. Тиги федерацияны чакырып 5 баланы толтуруп берет, зал деген эмес, өзүлө толобуз. Бизге суктанган элдер. Жыл мындан да 100 медаль тап келебиз агай. Кудай буйрса. Ошон үчүн жигиттер бар бололу, бай бололу, бир муштун бололу. Убакыт келди, агай. Биригип, акыл эсти жийип, ынтымак. Дагы бир жолу ынтымак. Анан төрдө отурган аксакалдар, эмсилер спорттун аксакалыстар дайыма эле биздин столдун төрү болуп эле, сөзүбүздү угуп эле, жакшы ойлор, чайыбызды ичип эле, конок болуп келип туруңуздар. Рахмат анда. 2023 биздин ушулар барга, биз барыбыз чогуу 73 медаль алып келдик. 73 медаль бир жылда 99,9% за свой счет. 33 алтын, 23 коло неме, күмүш, анан калган коло. Түшүнөр? Ошондо алтын үстө бар, күмүш үстө бар, коло үстө бар. Балдар өтө чоң ийгилик. Кечээ күнү биз ошол жерде силер барыңар. Мындай чындап медальдар санаганда акыйкатчылык болду. Эң мыкты федерация, эң мыкты машыктыруучулар, эң мыкты спортчулар биз болобуз. Бул жерде жок, башка тармактар мугасыңар аны, Кудай буйрса. А кечээ тилекке каршы ал жерден башка бирөөлөргө биз неме берип калдык да, белек неме. Биз илинбей калдык. İşte ошону бирок айтып койдук, алдын ала бүт карт менен таштап коелу. А ошол үчүн силер менен биз барыбыз сыймыктанабыз, ал баарыбыздын эмгегибиз. Анан мындай, бизде бу жерде мындай болот да. Бизде чогуу жүргөн мындай сыймыктанып, бири-бирибизди сый урмат менен жүргөн агаларыбыз, генералдар, спортчулар, ар дайым биз үчүн мындай материалдык, моралдык жактан жардам берип аткан көп адамдар бар. Ошолордун бири генерал Элалча спорт шебери Медетбеков Артурга ыраазычылык кат берип коет. Ошондой эле бизди эки жакка чыкканда транспорт маселесин чечип берип аткан Жийеналиев Жапар. Ага, эки Анан дагы спорт даражадагы чебери барыбыз эле проблема болсо биринчи ушуга чалабыз. Бүт проблемаларды чечип берип атканда жигитибиз бар. Настоящий полковник. Авторитет уголовно-русский Айталиев Нурдин. Анан дагы капсама турмат барбы? Азыр неме? Нол жерде дагы бир жигитибиз бар. Биздин балдар жайы менен каалаган мезгилинде Делюкс деген пансионатка билесиңер э? Аябай биздин балдар көп бекер нерсени жакшы көрөт да. Ошол жака жайы менен барат биздин балдар. Мына могу жигитке рахмат айтыш керек, чын айтам мына. Өзү рахмат ушунчалык балдарга жайы менен сбор кылып берип атат балдаргачы. Өзүнүн эсебинен. Бара келе атканда дагы такси салып берет кебелер. Эң туура. Автомат урматка арачылык. Эми жигиттер. Наамдардан баштайлык. Англисчесин окуйлук менен Международная федерация комбат jiu-jitsu, Национальная федерация комбат jiu-jitsu Кыргызстана. Удостоверение номер 40. 40-нчы удостоверение. Выполнил норматив в маске спорта по комбат jiu-jitsu черный пояс первый дан.
Esenaliyev Ulan деген жігіт екен. Kimde Hyundai 945 Hyundai Sonata. Hyundai 1.0 тапқан. Sonra mes koyup koyup Sonata. Жоқ mu bizde? Hyundai жоқ беле? Сыйлығы генерал Медетбеков Артур. Oltalar. Тош белгісімен. Көлік 41, удостоверение номер 41. Выполнен норматив мастер спорта по комбат джиу-джитсу, он чемпион Азии. Черный пояс, первый дан. Аман Кожоев Мурат. 87-34 деген maçta жоқ mu bizde? 87-34. Виктор Говес. Удостоверение номер 42. Выполнен норматив мастер спорта по комбат джиу-джитсу, черный пояс, первый дан. Кадыров Адылбек. Emi balдар, бұл жерде неме? Өте чоң намдарды алып отады кейбір балдар. 3 жол дүйнөн чемпионатын ұтып, ар бір неме, жекеменшік спорттың ар қандай түрінен по различным видам единоборств деп айтады. Түсінерсің? Биздики смешанный единоборство комбат. Ошол балдардын баягы классификация боюнча биздин кыргыз өлкөсү классификация боюнча ошол наамды алганга укугу бар балдар толтурду. Азыр мына дүйнөнүн 3 жолку чемпиону экен. Выполнил норматив заслуженный мастер спорта по комбат джиу-джитсу, обладатель черного пояса, третий дан Осмонкулов Урмат деген. Мастер спорта международного класса Нурдин Айталиев тапшырат. Азыр дагы берде силер аябай кола турган эме бар, берде дүйнөнүн 5 жолку чемпиону бар биздин арабызда. Жекеменшик спорттун ар кандай түрлөрү боюнча. Выполнил норматив заслуженный мастер спорта по комбат джиу-джитсу, черный пояс, третий дан Жакшылык уулу Жайылды. Анан дагы спорт шеберлери, эл аралык спортчу, эмгек сиңирген спорт шеберлери деген наамдар толтуруп атат. Удостоверение 37, көлік 37, удостоверение номер 37. Выполнен норматив мастер спорта по комбат джиу-джитсу, черный пояс, первый дан. Балыбаев Джумадилли. Ана сүрөткө чыгып шашпай. Балдар, дагы бир эмгек сиңирген спорт шебери комбат джиу-джитсу боюнча Каракурдун ээси 3-чү дан дейт. Эмгек сиңирген спорт шебери наамын толтуруп Калбаев Мастер. Удостоверение көлік 2, удостоверение номер 2. Выполнен норматив заслуженный мастер спорта по комбат джиу-джитсу, обладатель черного пояса, третий дан, 10-кратный чемпион мира Кадыров Бакыт. Удостоверение номер 7, 7-чі. Выполнен норматив
заслуженный мастер спорта по комбат джиу-джитсу, черный пояс 3-й дан. Жоробеков Бектур деген. Корбаши. Бектур у нас Корбаши. Удостоверение номер 5. Көлік 5. Дүйнөнүн 4 жолку чемпиону аргандай жекеменшік спорт түрлері бойынша. Емгек сіңірген спорт шебері комбат джиу-джитсу, заслуженный мастер спорта по комбат джиу-джитсу Асылғазиев Турсунбек. Жігіттер, деме, теге наамдарды тапшырдық барын емгек бойынша. Эми сөзсүз. Артур Медетбеков, генерал-майор, мастер спорта международного класса. Комбат үстіге қошқон салым чоң ағалысын. Сөз беріп қойып, Биринчиден барыңарды келе жатқан жаңылығын құттықтаймын. Екіншіден сыйлық алған жігіттерге өзгөчө ушундай чоң деңгээлге жетип, өздөрүнүн кыргыз спортуна, кыргыз жаштарына таасирин тийгизген белегиңер менен дагы бир жолу құттықтаймын. Үчүнчүдөн ошо силерди өстүрүп, жардам берип, мындай спонсор болгон, андан кейін мына өзүңөрдүн агайга тренер болгон адамдардын эмгеги абдан чоң, аларга куттуктагым келет. Ошону менен бирге силердин алдыңарда мына өзүңөрдүн билген агайыңар Бообек көп жылдан бери силерге ага болуп, өзүнүн билген баардык мүмкүнчүлүктөрүн, талим тарбиясын берип жүрөт. Экинчиден, бул киши убагында улуттук коопсуздук кызматынын 9-чу коралесин иштеп кеткен. Өзүнүн бул атайын кызматта өзүнүн дагы өзүнүн эмгеги бар. Ошонун баарын эстеп, баалап, мына биз ошо терроризмге каршы күрөшүү боюнча атайын кызматтын медали менен куттуктап, азыр тапшыргым келет. Приказ за большой личный вклад в обеспечение национальной безопасности Кыргызской Республики за высокий профессионализм и служебной деятельности наградить медалью замечательного объединения ветеранов подразделения антитеррора ГКМ Кыргызской Республики Тотошева Бообека Казакбаевича. Жыл сайын календар чыгарабыз. Биздин Кыргыздын ыйык туткан инсаны жолбосу кээ бирөө айтат деп бастат, бирок чынын айтканда бизде Кыргызда болуп келген жана ошонун урпактары болгон биз бүгүнкү күндө ошого аргап Манастын атайын өзүнчө бир тартылган жалгыз сүрөтү бар экен, ошондо бир календар чыгарганбыз. Мондай календар. Мындай сүрөт почти жок эч жерде. Анан өзүң бизде болгондон кийин атайын менин балдардын арасында турат. Чапан кийип футбол Эми ушундай жакшы жерде туруп турбуз. Мындай карасак Кыргыздын нукура үй экен да. Ушуга арнап мындай аткаруучу жана коочу Керим Тураповду калырчы. Мен каякта, мен Хаямада, Омар Хаямда чанай болуп атты. Ансыгандай кай, ошону туурап чын ырдап коюн, анан окшошсо окшошпосо эмне турабы? Темилган. Маке жетпей турат да.
Sen onu berip turgan tek Максималдуу Başladın. Bizde buranın ırçı var. Cuma değil degen negizi keltire. Любой nerse. Ya bro baştan beri koydu olmaga. Anda mese atkara çözüm. Tündügünün tütün bulatı apam japkanlandı sağınam. Yürür жылқы айдаған атам жүрген жерді сағынам. Мен духлар остыр ұрда ер базар. Қаладан тердім, амай возле Дордоя нашел тезек. Мен бердім Жумадилге кезек. Kılımdardan kılım karıtıp Kızıl sunun sosu ağılıp Balcıktangan tattığımızday Tuğan jerdin susun sağındım Jürsüm dağı alыс aradan Ata jurtun ketpey sanamdan Akıl aytıp asıl kep aytkan Atalardın kebin sağınan Meyrimdүү, ырайымдуу, бооркер, кечиримдүү. Биздин 7-чи асмандагы ааламдардын кожоюну Аллахтын ыйыгысы менен баштайлам. Үйүңөрдө ынтымак болсун, үйүңөрдө тынчтык болсун, денеңерде ден соолук болсун. Болсун деп койдуңуз, значит болот. Сиздерди келаткан жаңылыгыңар менен куттуктайм. Бүгүнкү мындай жаратып аткан, ушундай жөнөкөй балдарсыңар. Ошол эле моментте ушундай чоң ийгиликтерди жаратып атсыңар. Рахмат балдар, молодцы. Оказывается, бизде Кыргызда Кыргыз деп ат койгон экен да Кудай Таала. Кырылгыз, кыралгыз, Кытай кыра албайт. Түгөнгөн сайын түтөгөн деген ошону дагы бир жолу баса көргүзүп, баса белгилеп алып Манастын туусун асмандатып жүргөн силерсиңер. Кудай кубат берсин силерге. Артыңардан силердей дагы балбан билек, эр жүрөк балдар. Кейде отуп алып, кыйналып кетесиң да. Мындай тиягыңды карайсың, биягыңды карайсың, өтүгүң бутуңду кызып турса, дүйнөнүн кеңиги урусун деп. Дагы силердей балдар от искра болуп, от жандырат да. Рахмат силерге. Амин Аллах. Үйүңөрдө тынчтык. Bundan adır söylep kalsın, Nana? Наш уважаемый, влиятельный, очень авторитетный, мощный, четкий пацанчик, дедушка, брат, агай, тура барына бирдей спортто жүргөндө. Ya болған. Таза кәне, ана дос қанай кетті. Қабатпен айтты ғой, ағайдычы. Анекдот айтпасын азыр. Айтты қабатпен Пожелание, пожелание. Birinciden baldardı, ağam baldardı, şeydi, tutanım. Ağam şeyini bileyiz. Zasurunu alıp, master alıp, baldarda oturacak dedi. Ağalık kişi, prokalaka. Buyurursa. Kuday buyursa, buyur alışa. Bana adı etti de, buyur kuday buyursa, yüzde alalım. Aytkanday, значит, yüzde alalım. Buyursa. Canan Cumhuriyet'e, Canan Cumhuriyet'in bir şey büyük para olur. Birinciden den sağlık olsun, aman esen olur, büyük akrası, yakşılık olsun. Büyük paranız mallar kutlukta. Bu yıl ayva yakşı yıl olsun, bizge aman esenleri olur, kutlukta. Жігіттер, алған сыйлықтарыңа құт болсын, Şu gelatkan жаңы жылдар менен мен ойлойм ушу эски жыл жаман жыл болгон жок.
Анан ушул жылда жетишпеген ийгиликтерге кийинки жылы жетишели. Баарыңарга ден соолук, үй бүлөлүк бакыт, ишиңерге ийгилик. Мына астыда мына улуу байкелер жакшы калуу тилектер айтып кетти. Ошо калуу тилектин баары кабыл болсун. Ошо дайыма силерге ден соолук, ийгилик. Мына бу жерде жакшылыкка чогулуп атабыз жигиттер. Жакшы нерсе. Ар бир залдын, машыгуучу залдын өзүнүн аурасы бар, ички дүйнөсү кенен да. Ага да себепкер болуп, агайыбыз. Эч убакта оозунан жакшы сөздү аяган эмес балдарга. Баарыбызга эм күч кубат берип турган. Ошол жакшы сөз жарым ырыс деп айтат го кыргыздар. Ошо биздин жарым ырысыбыз экен. Андан кийин калган эмгек силердики. Силердин эмгегиңер. Анан наам алган жигиттер куттуктайм баарыңарды. Наамыңар кут болсун. Чектүү болбосун. Ар бир адамдын өзүнүн бизди Кудай Таалам пенде кылып жараткандан кийин ар бир адамдын өзүнүн тилеги бар экен, ою бар экен. Ар бир оюңарга, тилегиңерге жеткиле. Ошо Кудай Таалам өзү кабыл кылсын ошонун баарын. Алдында айткан аксакалдарыбыз биздин кыргыздын төрүндө дайыма ата энелерибиз, аксакалдарыбыз отурсун төрүбүздө. Өзүбүздүн акелерибиз, байкелерибиз, эже карындаштарыбыз. Мына Азамат айтып атпайбы? Бул жакшы сөз чын эле жыланды ийинден чыгарат. Койду, брат, садырны өзүк талап мен деп коюм. Сен бош эмес коюм, эмне? Жок. Министремни чалат эми. Чын. Баарыңарга ийгилик. Жыл келатат. Астыгы агай. Илгери план дегенде милдеттеме алып атат. Эмдиги жылы 100 медал деп атабыз. 200 бүй, 150 бүй. Ошону Кудай Таалам бере берсин бизге. Арабыз алыстабасын, ынтымагыбыз арта берсин. Ошо ынтымакка, ыйманга бардык нерсе келет экен. Биздин залдын жөнөкөйлүгү бар. Ошо ар бир өзүнүн эмесибиз, ар бир адамдын жөнөкөйлүгү. Бири-бирине жакшы нерселер эле жуга берсин да бири-бирибизге. Ошо ийгилик силерге. Рахмат. Токчулук тынчылык болсун, элибизде, жерибизде, мамлекетибизде тынччылык болсун. Ошонун арасында биз дагы ошо ойлогон ой максат тилегиге жалпы барып жетели ошо, Анан эми Обектин айткан бир сөзү бар эле, бирок сөзүнө турбай калды да. Бир жерде бир чогуу отурган жерде айтканда ошо бир жолу ырдап койгон кийин экинчи болбойт. Жок, ошол күнү деген. Ошол күнү деген. Ошол жерде. Болду, башка жерде болбойсун деген. Ошо жигиттердин арасында саналуу кыздар отурган экен, ошо кыздарга арнап туруп, Союз мезгилинде ырдап жүргөн ырлар бар эле да ошо. Ошондо мен деле билбейм, окшоштура берем. Отлично. Кет, кошулабыз. Кошулмай. Кошулабыз, О кыздар агайдеш ордуна, дайыма жайдары болгула. Кыймылдап бараткан жаштыкты, билигин чоңойтуп койгула. Эх кыздар, 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 билигин чоңойтуп койгула. О кыздар сумсайыш ордуна, дайыма жайдары болгула. Бүлбүлдөп бараткан жаштыкты, билигин чоңойтуп койгула. Эх кыздар, 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 билигин чоңойтуп койгула. Кыздар бактылуу болсун. Келаткан жаңылышлар менен агай рахмат. Федерация эмени балдардын эмгектерин баалагандарына башталышы. Агайларга ошол кыска эле биздики аза. Калган өзүм кырдап болсун го. Сен алып түшүп бердик сага кезекте. Бир жерден ташып коюңуз, конкретно жакшы ырдап коюңуз. Жадырчылар келет кыздар. Уялбай. Коллегасыңар да? Анда бир пакетке алайын. Деген кып-кызыл гүл жайнаган, өмүр деген булбул бакта сайраган, өмүр барда өкүнбөстүн ойноп күл, өмүр өтсө
Salkın sokkun cildisin Kalagança Aynalara bir gidi Ce ömür sen Oldu buyum emesin Caştığım sen Kayda kalıp barata Ömür ölsü akçaç kılıç yarata Arcağına Akçoluğum bulgala Alız kaldı Hayranayın balaça Uzun ömür Cegıskabı kim bilir Akı bir gün sokboy kalat bul jürü Sıylaşalı ömür ödüp Getkençe köngül kalı Ölümdön da güçtürür Vay vay Köngül kalı dedi. Şimdi sigar oldu ki sen koyup da suyun de. Kameradan ayttayın topta kapatamın orayı. Gel. Yok Natura çipi değil şundan takıp durur. Çipi değil böyle. Gel andan orpayız. Ballarga bir yaxşı kalırsa kayıp koy. Tamam, yaxşı kaybol. Men özüm sözlerimle köp jokmун. Bizden akeler yaxşı sözlerdi aytып ketти. Qo'shilamiz, akeler sizler var. Biz şu aramızlardan özüp hareket kılıp bu anda Talas'tan birinci jol Spartakiyada kelgende bokstan adam kichkina zal bor эле. Nereden Тренировка ой Спартакиянын айылга кетип калдым. Бирөө келип барасыңбы? Барам. Мен кандай Казбеске, билбейм Казбеске түшөрүм. Көзү 80 бергенде эсиме ошол. Ошо келип алып утулуп калып биринчи бойдо мастер спортко түшүп калып Жалбацкийге. Анан yo 2 күн ыйладым, аялардан. Ошого неметип тырышып Россияга барып, Россиядан чемпион болуп, залда балдарга айтып ошо көрөсүң Кудай урса мастер спортто толтуруп берем десе. Ой, койсоңчу. Өлүп калып ошо жерде жүрө деген да. Кетип Россиядан тренировка алып, берден баарына билесиңер. Карагазиев. Спартак кирсем эле, колхоз чё стоишь, рингде турат. Колхоз чё стоишь, выезжай отсюда. Я туре звоню, тренировка болса. Суктан, я мен ошо жерге тренировка кылам деп мен колхоз чык депти. Ким айтып калып чыкты. Ти деп ошо жакшы билет. Кийин чукап келип чык дейт. Мен ага жазган экенмин. Мен жолунан сен колхоз деп көрдүлө. Ой, ыйлап, аябай завал ыйлап. Мен кетип Россияга барып ошо жерде тренировка алгандан кийин ошол жакта мастер спортто толтуруп келдим 2000-жылы. А 2001 Хабаровскте уктум. Турнир класса, бирок мастер спорт турнирде ошо жерде толтургандан кийин бияка келгенде Карагазиев келип ошону айттым да, билесизби, мен көргөн ошо менмин дедим да. Да не помню деди да. Мейли анда деп. Ошончо неметип ыза болуп тренировка алып, Кудай урса кайра Кыргызстан атынан келдик, ошол жака тренировка алып жүрдүк. Ошо агайлар баарына агайда күбө ошол жерде чоң тренировка алып жүрдүк сборныйда. Бирок сборныйдан келечекке келейин десең барба сбордон көрөс деп коркутат. Анан кийин айла жок ошол жерде жүрүп Кудай урса Америка бардык, ошол жакта жүрдүк тренировка алып. Алла Субхандан жардам менен, Алла Субхандан рахматы менен келип мына ушул келечекке келип босурат берди. Бизде неметкенден кийин бул деле мастер спорттон первый номерди алып немелерди кылып келди. Ошон үчүн баарыңарга ден соолук, үй бүлөлүк бакыт
өмір, жақсылық қалам. Ең негізгі кеше мен Мумраға барып, шу көп жерге барып келдім, бірақ Мумраға барғанда жүректің покойын осы жерден көрдім да. Анан кейін ошо қалалардың барларға шу Мумраға барып, хажылыққа барғанға насип болду Алла субхана. Алла субхана өзі шақырса, ошо жаққа барып барсақ, ең жақсы нәрсе екен да. Қанткенде Аллахты разы қылыш керек, қанткенде Аллах субхана бізден разы болса, сонда бұл дүние ақиретте бақытты болып тұрмыз. Әкелер сізге рахмат үшін ақсақалдар келіп, біздің Қырғыздан мақалдарын неме салтын бойынша ақсақалдар баштап, ақсақалдар периодтезі біз даяр болуш керек та. Ошон үчүн биздин поколениядагы жаштар дагы келе берсин да, мына сепчик болуп, калың чынжыздай болуп, бириксек дүйнөнү мындай эле жөнүн алабыз да, Кудайым иншалла. Вот ошо сиздерге рахмат. Канча деген зымейстер отурат, мастерстволор отурат. Мен аябай сүйүнөм да. Анан кийин Америкада казаксыңбы дейт, Кытайсыңбы дейт. Анан кийин жок, кыргызмын, Кыргыз Центр Азия деп көбүн айтам. Анан негрлерде бул азамат өзүм айтмакчы, оозум ошту эмес, башка жакта эле каратып, ошондо таң калып да кыргыздар депчи. Анан анча-мынча тренировкаларга кылгандалар көрүп алып аябай таң калып кетиптир да, мындай. Жок, силер жаман үнөстүү, күчтүү кылат экен депчи. Анан ошо бул не айтарым, бул Кыргыздын школасы духу да. Ошон кийин урматтуу туугандар, баарына бакыт, ден соолук. Иншалла агай айтмакчы 100 медаль болсо, келерки жыл 100 медальды ниет кылсак 200 келсин да. Иншалла. Жоқ, мына келерки жылы 100 болсо, 100 эмес, 200 келсин да. Количествону айтпайм. Кудай буйрса. Агайлар ушундай. Агай канча жылдан бери мына Нурдин брат айтмакчы, кат сөз уккан жокмун да. Только мактайт, делай дейт, делайт десин да. Анан кээде мен кыйналып кеткенде Нурдин брат деп мен барып качып кеткен. Өзүм жанында көп демеге чыдабайм да. А так мына жерден дасметти беришебиз да. Өтүш керек да, ошо экөөбүз бирдей. Ошо сен туугандар, бактылуу болуңар. Ушу эмелерге рахмат, ушу баарыбыз уюштуруп, башыбызды бириктирип атат. Мен аябай сүйүнүп атам да, иншалла. Ал ушул эле коктоолук биздин айыл экен да. Анан басып алып, баарын быркыратат. Аян аялдай, эркегин эркектей, найза менен, жаа менен кубалап, ойзундан өрттөп баштайт. Бирок дейт. Ошол айылда аттуу башты кыйын баатырлар болгон. Чыгаан баатырлар. Анысына карабай баарын быксытын чыгарат айылдан. Анан 90го таяп калган чал гүлдөн баягы этегин күйүп туруп. Түнү менен туруп, таянып, тоо ашып, бир капталга барып ийрейт дейт. Алладан суранат. Айылы күйүп атат ар жакка караса. Ким билбейт, бири-бирин ким эме кылып атканын билбейт. Анан жараткан Алла дейт экен. Ушундай да болобу. Эмне кылабыз? Кырылып атабыз. Десе анан бир кырдан нур көрүнөт экен. Анан нур келип, жанына келип, чалдын жанына таянып, тизе бүгүп отуруп сурайт экен. Атайым эмне болду сизге дейт. Анан айтат экен, балам, айылыбыз аябай убагында биримдик элек, далай баатыр ошо айылдан чыкты эле, ыркы-тыркыбыз кетип, айылыбызды мына душмандар келип басып алды. Дайыныбызды таппай калдык дейт. Сен ким болосуң? Түнү болуп, ушинтип келаткан жигит десе, мен атым Таалай дейт экен. Сен Таалай болсоң, жакшы, мен атым ушундай. Таалай деген атың жакшы атың бар экен дейт. Анан ал саламдашып жөнөп кетет. Андан кийин дагы ушинтип Кудайым тилеп отурса, дагы бир жигит келет. Дагы келип, атайым эмне деп атасыз дейт. Ой, ушундай айылда ушундай басып, айлам кетип турат. Сен ким элең десе, ал
бақытың дейді. Ой, сен бақыт демеле талай деген келді, бақыт дегенде сенің жігіт келдің, атыңар жақшы екен дейді. Аны өкі ұзап, талай менен бақыт қыраш ұзап баратса, алыстан ұзап өйлі, дәуір жігіт көрініп қалады, ат шаптырып көріп, чаңлатып көріп, чалымдан көріп, тоқтағанда чал тұра қалады екен. Ең сен кім болып кеттің дейді екен. Ал ынтымақпын деп айтқан екен. Анда чал батасын беріп, үшеуін тең анан ынтымақты айтқан екен. Сен талай деме кетсе да ынтымақ сен қалшы дейді екен жасын. Анан ынтымақ жалғыз қалбай, талай менен бақытты қоштың үшеуінен бақыттылы талай ынтымақ деген қалқан екен осы айырма. Ансығандай бұл сөздің төркі бақытты талай ынтымақ арасынан кетпесін деп атам. Ошондо бақытты талай иманды Бесінші жомок. Эме, мен жомокту айтып кетсем да. Ошону ынтымак талай бар башын бириктирипчи. Акансоп койуп отурбайсыз. Ушунун баары башы биригип талай ынтымактуу, биримдиктүү жакшы бир инсандардан бололу деген сөз да. Негизи кутамыз бирде. Тура. Ар кандай эмелер отурбай, бирөөлөр бар. Жок, просто камера тартып алат да, эгер камераны алып койгондо, экинчи жок болгондо, аны мыйдан напабал жыгылмакта барса, просто ага эме протокольный поручение берди. Так что кечиресиздер сөз тутамында эми киного тартканда силер желаниясы бар анычы. Тартып эле коет кино. Любой сулуусунун жигиттери сулуусун чыгып, любой чыкса чыгып эле коет. Азия барып деле уялбай туруп 3-чү местен эми урмак 3-тү алып калдыбы же 2-ни алып калып точно билбейм, бирок алды местен. Кийингени чыкыят. Анча мынала тыкыят мындай. Мощный агай. Конкретный. Туруп койдум мурана болду. Бара туктап кетейин деген мына мастер спорта, мастер спорта ушул келе жаткан рахмат. Сиздин награданы барышты жана башыбыздан өтүп атасыз. Баарыбыз баягы 18 жашка чейин үйүбүздө бир ата-энебиз болгон, андан кийин келе мына ата ордуна сиз бардык экинчи тандем сизден көрүп атабыз. Эги спортсмендер биринчи тарбиясын үйдөн алса, экинчи тарбиясына залга барганда зардан алып. Сизге биринчиден чоң рахмат, баарыбызды бириктирип атасыз, башыбызды. Анан жанатан бери аябай көп сөздөр айтылды. Эң башкысы бул жашоодо эмне ден соолук чын болуш керек экен. Ден соолугуң жок болсо эч ким кереги жок экен да. Ошон үчүн баардыгыңарга ден соолук каалайм эң биринчиден. Анан кийин өмүрдүн узундугу дейт. Өмүр узун болсо бул жашоодо көп жакшы нерселерди көрөбүз да, башы заман болсо. Ден соолугуңар чын, өмүрүңөр узун болсун. Жана ушундай ак тасторкон ар дайым чогулуп жүрөлү. Мындай тойдун, мындай жакшылыктын үстүндө көпкө отуралы баарыбыз. Ошого баарыбыз күбө бололу. Андан тышкары мына бүгүн жакшы наамдарды алышты, баарыңарды уктуктайм. Бул акыркысы болбосун, бирок ЗМС деген уже баягы пределда тура албай. Жок, дагы башка деп. Андай народный рэпстер. Армияда маршал бар. Анан генералист. Табабыз, коркпойлу. Ансынан Кудай буйрса бул акыркысы болбосун жигиттер. Мындан ары дагы алдырап, дагы далай дүйнөнү дүңгүрөтүп, Кыргызстандын желегин желбирете берели баарыбыз, баарыңарга ден соолук, дайыр жолу баарыңарды куттуктайм. Эми агай, кол көтөрүп беричи. Муну көрсөм айдаган кабан. Урматтуу байкелер, спортсмендер, келе жаткан жаңы жылдар менен келерки жыл жакшы жылдардан болсун. Спортсмендерге ийгилик, бүгүнкү алган наамыңар куттуу болсун. Агай, бизди да ушинтип тарбиялап өстүрүп чоңойтконуңузга сизге да рахмат. Ошо ынтымагыбыз бекемдей берсин агай. Жакшылык болсун, талашканыбыз сый болсун. Ошо көбөй берели. Жакшылык болсун, ден соолук болсун. Ким агай? Эң биринчиден бул агайыбызга өзүмдүн атыман чоң ыраазычылык билдирем. Себеби бизди баягы биздики баягы неолимпийский вид спорта деп эле баягы көп эле ошого эле такап эле эме кылып атышпайбы, кандай десем.
басымдыкандыкты же тегин албагандыкты ичти такылыкты спортто ошондой экен да. Анан агайыбыз ошо мамлекет бербеген наамдарды агайыбыз өзү баалап, мына өзүбүздү сыйлайды. Мына агайыбыз ушинтип бизге берип атат. Агайыма терең ыраазычылык билдирем агай. Чоң рахмат сизге. Сиздин көптөгөн эмгектериңиз бар, биз аны билебиз. Анан биздин залдын өзгөчөлүгү бизде баягы жалаң жөнөкөй балдар чогулуп да, эч кандай пиар сайт өтпөйсүз да. Пиарга жакын эмес, мындай өз ишти жакшы билебиз, эч кимге жарыялабайбыз. На деле доказываем. Эл билсе билет, тарыхта калат деп эле ушундай да биздечи башка окшоп тартып мындай кылып, анан чыгара калып, мун менен ушкам тигиниш деп биз андай кылбайт экенбиз да, биз дейбизде жок. Сиз кылбайсыз да негизи. Жок, баарыбыз ошондойбуз. Жүрөк эмнеге жакын болсо ошондо чогулат эмеспи? Биздин жамаат ошондой да негизичи. Баарыбыз эле ошондой балдарбыз да. Анан көп эле баягы жерде көп эле ветерандар отурат, спорттун ветерандары. Анан ветеран болсок дагы мына спортту таштабай, дальше улантып, жаштарга үлгү болуп, колдон келген аракетти кылып, баарыбызда эле түйшүк бар, семья бар, ошого карабастан наалыбай, мынтип атат, анан көп кай алмакмын ал акчага дебей эме кылып атабыз. Америка барбай калды 2 жолу ошо. Ал акчага мен 12 күн жашамакмын дебечи агай. Туурабы агай? 15 күн. Ошондой жигиттер топтолуп турабыз. Буга чейин деле ушуну уюштуралы деп ойлоп жүргөнбүз, анан ушул жылы башталышы эмдиги жылы буйрса мындан жакшы да уюштурабыз. Анан жума экөөбүз баягы жерден кат жазып мойнубузга алган эмеспиз. Бирок от души байкелер үчүн, эмнелер үчүн чуркап бердик. Анча-мынча кемчиликтер болсо кечириңиздер, сүйлөнбөңүздөр дегендейчи. Анан ошо ыраазы болуп жакшынакай отуралы, ынтымабыз. Мындан артык арта берсин. Эмдиги жылкы буйрса, быйыл биз көбүнчө эмете албай калдык. Эмдиги жылы буйрса башкача, мындан жакшыраак кылып, мындан да көп результаттар болсун, ветерандар арасында буйрса. Чоң-чоң ийгиликтер болсун агай. Өзіңіз айтқандай ушундай эгне эстишим ынтымак болуп эле дайыма жакшы күндөрдөн Болду, Бектурдан кийин достук элдер тынчызын кичине тамак-самак келсин, э? Музыканы өчүп турлабызда негизичи. Мязаланын түнү го бакта. Ошо баарыбызды жолуктуруп, ушундай автостоптордун үстүндө рызкыбызды тең берип аткан жараткан Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болсун. Эndi мына агайлар, жигиттер, кыргыздын менмен деген жигиттер отурат. Көп түрлөргө чыгып көрүп атабыз. Кандай деген мындай намысты колдон калтырбаган, действительно болевойго түшүп атса да ошол жерден тырышып чыгып кеткен, уктап калып аткан, андайды мындай кээ түшүнбөйт да. Жерде түшүнгөндөр отурабыз, өзүбүздү өзүбүз сыйлабасак, сыйлабайт экен. Өзүбүздү өзүбүз ушундай жүздөй бала болот деген агайчы көп, действительно көп болот деп тандалып келип отурабыз ушул жерде. Баарыбыз эмне каалайбыз. Ушуну менен акыркы сол болсун, бул башталгычы болсун. Ушунда мастер спорт алып атабыз, заслуженный мастер спорт алып атабыз, международный алып атабыз. Ушунун баарын организовать этип берген агай өзүбүздүн эмгегибизди баалап, ошо өзүбүздүн агай баарыбызды батырып, баарыбыздын башыбызды бириктирип аткан агайга таазим агай, ден соолукта болуңуз, үйлөрүңүз менен, бир туугандарыңыз менен, небере чөйрөңүз менен аман болуңуз. Ушундай кыргыздын жигиттерин өстүрө бериңиз. Жогорку мамлекеттик даражаларга жете бериңиз. Барлык спортсмендерге калган ден соолук, тынччылык,
мейманчылык болсун. Заслуженный албагандар буйрса келе жаткан жылы заслуженный алгыла, залга келгиле башыктыла. Эмгектенсеңер жебейт, эмгектенсеңер болот. Аллах таалам ар бирөөнүн бере берет. Аллах таалам өзүнүн мээнетине, терине жараша берет экен да. Ошондуктан баарыбызды бир болойлу, бар болойлу, аттоктор болсун. Кандай жакшылыктар Агайлар, байкелер. Сиз ушул бизди баарыбызды чогулуп мындай ар бир адамдын өзүнүн убактысы бар. Бирок ошого бияка келип убакыт тапканына баарына рахмат. Сизге рахмат агай. Ушул баарын уюштуруп, бүт настроениясын көтөрүп, Азамат байкеге да рахмат. Адамдын настроениясын көтөрүп. Эмне айтабыз? Ден соолуктуу болойлу. Алла таала баарыбызга көзүбүздү ачып туруп, чекебизди тие турган жерге тийсин. Бактылуу болгула, тоорубагыла. Жакшылык, уулу, жайылга сөз берип койсок агай кандай дейсиз? Не дейсиз ушу? Аллахка чексиз мактоолор, шүгүрлөр болсун, Баян Марска салам саламаттар болсун, ушундай баарыбыздын башыбызда бириктирип, дасторконго таамдыштырып атканына. Жалпы эмне бекиниши биздин спортсмендерибиз, Кыргыздын чыган уулдары, кыздары дегендей. Ошондой эле башында байкелер, Жапарбайкелер, Рафат агайлар дегендей. Жалпы ден соолук болсун, аманчылык болсун, ар дайым ушундай ийгиликтер көп боло берсин. Ийгиликтер ушундай ийгиликтерди, жеңиштерди эселеп бере берсин. Күчтүү мусулман баласы Аллахка жакын болот деп ушундай баарыбыз намаз окуйт. Ушундай Аллахка жакшындай берели дагы. Ушундай күчүбүз ашып таша берсин дегенде анан ошо баарына себепкер болуп ушу биздин баарыбызды чыгарып, башыбызды кошуп ушундай даражага жеткирип аткан ушу агайыбызга да узун өмүр үчүн ден соолук, үйлөрү бакыт алай алай. Баардык ушул жердеги спортчуларыбызга да келерки келаткан жыл жакшы жылдардан, жемиштүү жылдардан болсун. Ийгиликтер да көп боло берсин. Ушу жалпы кыргыз элибизде келаткан жылда ушу Олимпиада экен, ошо Олимпиадада ушу желектер желбирей берсин. Кимдин оюн алып келиши. Биз ушу Олимпиададан тышкары спорттогу алардан кем албай дүйнө жүзүн күрөтө берели. Ден соолук болсун, аманчылык болсун. Биринчиден баарыңыздарга келе жаткан жаңы жылыңыздар куттуктайм. Баарыңыздарга чын ден соолук, узун өмүр, ишиңиздерде ийгилик, үй бүлөлүк бакылап калыңыз. Кайда болбойлу, аман бололу. Баарыбызга ден соолук болсун. Эң биринчи ден соолук экен. Ден соолук болсаң спорт башалат экен да. Агай ушу өткөндө бир жыл жыйынтыгын чыгаралы балдар, өзүнчө бир корпоратив кылалы деген сөздү баштады эле. Агайдын сөзү ушу мен бүт топко туруп калдым. Турсунбек менен ушу жума колдоп агай, агай, үчөөңүздөр ушул ишти алып кеттиңиздер да. Силерге да рахмат ушу уюштурган агайга. Канат болдуңар, колу буз болдуңар, мындай жерден агайдын тилегин мындай ишке ашканга жардам бердиңер. Коштоочу болдуңуздар. Ал эми бул жыл жыйынтыгын чыгаргандар, быйыл жыл жаман болуп отуруп, Кудай буйрса жакшы. Күмүш менен бронзага барганда алтынды көбүрөөк алып кеттиңер. Менин эсебим боюнча да. Бул да болсо чоң ийгилик. Бирок ийгилик чектелбейт эч качан. Ийгиликке дагы кол суна берсе, чексиз кете берет адам баласы. Кудай буйрса, Кудайдын кабылы менчи. Ар бириңердин алган наамыңар, медалыңар өзүңөргө кут болсун. Ар бириңер ушул даражага татыктуусуңар, мен ойлойм ушундай депчи. Спортсмен деген бул негизи агай жөнүндө айтайын эми бирке спорттон ушу менен келиштирейин да. Бул атты таптаган кишини бул сайыпкер экен Кыргызда. Кушту таптаган кишини мунушкер экен да. Бирок куш атты таптаганда бир тарафты таптаса болот да алардычы. А бирок спортсмендерди бир таптаган адам көп тараптуу болуш керек да. Бул деген тренер болуш керек. Ошол спорттук калыпка алып келиш керек баланы. Андан психологиясын даярдаш керек. Ага мотивация бериш керек. Анын ден соолугун караш керек. Анын материалдык жагын баардык жагын. Анан эң негизгиси спортсменди бул адамгерчиликке дайындаш керек да. Ошо агайым көп айтып келген жери бар. Канчалык даражаңар бийик болбосун, балдар жөнөкөй болгула деген сөз айтат да. Ошол сөздү мындайча айтканда чоң эле тарбия тайлайбыз.
намысты олар намысына ешқашан сатпалар айтып келеді да айтшы ошо сөздөрү мындай анча педагогтордон дөйдөрөк деп айдым да главный агайыбыздын бир үндөгөн жери ынтымак үндөп келет ар дайым биримдик үндөп келет да ырысалды ынтымак кайсы жерде ынтымак болсо ынтымагың бар болсо астыңдан аласың деп ынтымагың жок болсо астыңдан алдырасың деген сөз бар да кыргыздачы кайерде ынтымак болсо ошол жерде ийгилик береке жетишкендиктер болот да кайерде бөлүнүү жарылуу болсо уже ар жерден ырыс береке качат ага өзү жакшы билет далай федерацияларды далай кишилер өттүргөн адамдар болгон мен кичинекей кезинен кичине спортко аралашпадым өзүм аябай чоң болбосо дачы бирок ошол кээ бир федерацияларды бир 2-3 кишинин кызыкчылыгы бир көз карашы келбей алган үчүн ыдырап кеткендер болгон да кээ бир федерациялар ушундай ынтымакка келип туруп мына дүйнөлүк деңгээлде алтындарды алып келип атат тиги олимпиадада медалдар болбогон мурун болбогон медалдарды азыр алып келип атышат ошочу мурун биринчи эле турнирде лицензия 5 лицензия алып коюш деген бул тарыхта болгон эмес кыргыздардачы кыргыздарда мындай болсо бул жылкынын эсебинде уже 7 лицензия алып коюшту биринчи эле башта мындай болсо чоң жетишкендиктерден да главный адамга ден соолук керек экен ден соолук болсо үй бүлөдө тынччылык болсо анан спорт дайын жүрсө өзү адам эмгеги болсо ошол болот экен бир великий тренерден сураган экен да ушундай бир жакшы Россиядан спортсмендерди даярдайбыз бунун натыйжасы секрет эмне дегенде эч кандай секрет жок деген экен бул жерде балада 1% талант болсо 99% эмгекти жаратса ошондон келечек результат болот деген экен да анысы кандай ушул жерде балдардын баары тең 1% талантыңар бар болсо да 99% эмгегиңер бар эмгектин үзүлүү натыйжасын көрүп атасыздар ар дайым эле ынтымагыңыз болсун ынтымагыңыз арта берсин иштеген ишиңерде ийгилик боло берсин кээ бириңиздер мына саясатка жүрөсүздөр саясат жагынан дагы спорт жагынан дагы келтирип атасыздар аныңыздарга эл ыраазы болсун аллах ыраазы болсун Жапарбай Кеске дагы ыраазычылык болсун бизден ушу сакалыбыз биз менен ушу тынч болуп тамашалашып ушу көңүлүбүздү калтырбай өзүбүзгө жараша мамиле кыласыз ар дайым агайдан кийинки эле агайдай эле көрөм биз четиме сизди ошол эми рахмат баарыңыздарга сөз бергениңиздерге болуп сага 20 литр Жапарбай Кезенин атынан келечектеги жыл ийгиликтин жылы болсун ынтымактын жылы болсун мындан ары да ынтымагыбыз арта берсин ар ылдыйда жөлөк өйдө да өбөк бололу бири бирибизге биз эми эркектербиз да бири бирибизди талаага чыдап кеткен адамдарбыз жакшы жакшылык болсун Ассаламу алейкум урматтуу агайлар урматтуу туугандар ынтымак жай куттуу болсун бир черте сүйүнүп азыр көрүп атасыздар дүйнө жүзүндө азыр сону керемет бейиштин тамактарын жеп атабыз бирок дүйнө жүзүндө ушундай тынчтык ок жаап суу жок тамак жок ушундай өлкөлөр болот дүйнө жүзүндө Кыргызстанда чыр эмес ыр болсун анан негизги максат ошол баягы азыр агайлар менден алдын жакшы кептерди айттыңыздар ошолордун баардыгына кошулабыз бир керемет бир аят бар сен өзүң өзгөрбөсөң коом өзгөрбөйт дейт да анан ошол баягы Кыргызстанга алтын алып келип аткан ошол биздин жалпы спортсмендер сиздерди куттуктайбыз бүгүнкү сыйлыктар кут болсун жуп болсун жаңы жылдарда Кудай буйрса экинчиси ошол мен ойлойм бүгүн ушул Кудай буйрса бир мындай жан дүйнө толгон баарлашуу сухбат баягы анча мынча агайларды көрбөй сагынып калыптырбыз мисалга келип алган азыр көрүп да учурашып атпайлы сырттан анан чындап эле сагынат келсин бир тууган бир үй бүлө да анан мына өткөндө эле ушул бизден ушул насихат теледен радиодон дагы Бектур агай Бакыт агай ийгиликтер жөнүндө сөз кылды анан атына заты жарашкан ушул келечек клуб аты керемет да карасаңыздар анан пайгамбарыбыздын учурунда бир доор өткөн алтын доор деп коет ошол алтын доордо кой менен кашкыр чогуу жашап калган да негизи логикага салсак кашкыр жеш керек болчу да бирок ушундай адилеттүү заман болгон анан ушундай чогуу жашап калган да анан мен ойлойм буюрса келечекте балким биздин балдар же болбосо неберелер дейбизби ошол доор келатат да Кудай буюрса келатат анткени мынакей татыктуу ошол адамдар ар ким өзүнүн тармагында кызмат кыла берсек Кудай буюрса өлкөнүн келечегин көрөм десең жаштарын карагыла жаштар билимдүү илимдүү ыймандуу болсо анан спортту сүйгөн болсо ошол өлкөнүн келечеги бар дейт
Ана Құранда да бір аят бар, алсыз мұсылманға қарағанда күшті мұсылманды Құдай Тағала жақсы көреді дейді. Ал қайсыл? Ал сіздер далил. Грамды алып келіп отпайсыздар, ол чоң еңбек, урматтуу байгелер. Сіздермен сыйлықтанабыз. Сыйлық сіздердікі, сыйлық біздікі, урматтуу тұрғандар. Ошондуктан Құдай бұйырса біз эми ошол насихат каналы жакшылыктын жарчысы. Анан ушул ийгиликтер болсо чыгарып турат. Азыр биздин ошол агайдагы жакшы мисалдарды айтпадыбы. Азыр эми пиардын, жакшы нерселердин заманы экен. Эң негизгиси ошол жакшы нерсени ашыралы, жаманды жашыралы. Анан ушул жакшы жаңылыктар болсо чыгарып туралы, келип туруңуздар, урматтуу көрүтүгандар. Анан баардыгыңыздар биз жакшы көрөбүз. Кудай буйрса Кыргызстанга дагы көп алтындарды алып келет деген ойдобуз. Келечекте асыл муун, алтын муун, жаңы муунду өстүрө бериңиздер. Мынакей бир эле ушу келечектин артынан миңдеген балдар чыгып атат. Кудай буйрса. Ошонун баардыгы жанагы лидерге байланыштуу болот экен. Анан лидер кандай болсо ошондой тарбия алат экен. Анан биз дагы ошол агайымдай сөз менен укмуш тарбиялайт эмеспи? Анан жанагы ошол тарбияларды алып өсүп атканда ол биздин келе жаткан жаңы муундар буйрса келечекте бир керемет Кыргызстанга салым кошот деген ойдобуз. Анан аракет кылып ар күндө корого толду мал дүйнө, акча деп чуркап жүрөбүз. А бирок ачка жан дүйнө, ыйманга, илимге, спортко чуркап, арыштап, жакшылык ишке жарышсак, келечек күтөт жаркырап, жан дүйнөнү байыстак дейт урматтуулар. Ушунун баардыгы мен ойлойм, ынтымак, жан дүйнөнүн кеңдиги, анан ошол жакшы ишке жарышкыла дейт го. Бул дүйнөдө да, о дүйнөдө да ошол алган колго караганда берген кол жогору турат дейт. Кудай Таала ошол баарыбызды берүүчү колдордон кылсын. Ушул жакшы ишке себепчи болгондорду Кудай Таала малына, жанына, амалына береке берсин. Ана төрүбүздө ушундай жол башчыларыбыз, ошол аксакалдарыбыз, агайларыбыз төрдүн көркү болуп, дайыма ушундай акыл насаатыңыздарды айтып, чуу деген атка дем берет дейт. Жаштарга ошол жакшы насааттарды айтып турсаңыздар, Кудай буйрса биз ошол аракет кылып Кыргызстанга баарыбыз салым кошконго аракет кылалы. Сіздерге ошол ийгилик каалайбыз, эки дүйнөнүн бактылыгын каалайбыз. Тагдырдын табышмактуу тар жолунда таалайын издеп тапкан жан болгула, байсалдуу сапар буйруп бул күчтө баарыңар эсен аман бар болгула. Жаңы жылдан баштап түнөктөн баштоосаң болбойт. Дебен ошондон жок болуп кетесиз. Келип калдым, эмесе көп сүйлөбөстөн ушул жерде сиздерди ынтымак бириктирип отурат болуш керек. Ынтымак деген бир терминден баштайын. Колуңуздардан келишинче сүрөп отуруңуздар. Мен ойлойм, жалпы мырзалардын кашында ырдаштын өзү сыймык. Анан бул жерде үркөрдөй болгон 3 кыз бар экен. Кыздардын атынан ырдап коеюн, анан жайылбай экенин атынан. Багына кыргыз элимден батырым ана сууну баштарын кошкон чакырап, абасы бакай кошойдун ошол алдыда жүргөн башкылы. Ошол акылгандардан калган сөз, аталардан алган сөз, адал эмгек ак ниет, ар инсанга балган сөз, Алла Таала жараткан ак тилиңе салган сөз, кыргыз алдын ынтымагыра катка канган сөз. Жаныбар барына балдай бир болот ынтымак, жанып турган жаркырап шамдай бир болот ынтымак.
жактырбаган чыр жерге барбай бир коет ынтымак ойлогондо максатты орындатат ынтымак о мийин деп аттансаң ошол жолуңду ачат ынтымак ынтымак журт жакшы кадырлашкан калк жакшы карадан көрөң ак жакшы калкты тегиз башкарган калыс улук баш жакшы эл жерим гүлдөп өссө экен ошол эне аталар айтмакчы ынтымак жакшы ырк жакшы деген ынтымактуу журт жакшы чыгарып келатып катып албай мындай сыртка эле чыгарып турсаңыздар бирок аябай кунт коюп сонун угуп эткенсиздер ошон үчүн дагы ырдайын Это закон природы, это нормально. Эми жаңы жылга аз эле күн калыптыр. Жаңы жылды тосолу деген ырды балким чоң эле ырдап коебуз
kirpik kakpay tün doylunur. Жүрөмүн kirpik kakpay gün doylunur. Укпайсың айттырбай-ак бар сырымды. Жүрөгүм Seni bakıtım de bağlap жүргөн Көрбөгөн күндөрүмдү самап жүргөн Укпайсың айттырбай-ак бар сырымды Мен сени жүрөгүмдөн каалап жүргөн Nurpayev koştu oturmayasın mı? En bankta hiç gerçeği. İmposu satmayın. Ben seni çürüğümden kalıp çürüğümden Ben seni çürüğümden Domini bilesin ha. Oldu bir kozu gitti buna. En bank beğendi. Ağalarımız katörde oturgan денсаулық, мынайлы күш қуат, сіздерге жастарға іске үлгі болып, кеңесіңерді айтып тұрғаныңарға чоң рахмат. Сондай эле бүгүнкү сыйлык алгандарга сыйлыгыңар кут болсун, намыңар кут болсун. Шундай эле ийгиликтерди мындан ары дагы жарата берели. Ошол жеңиш, ар дайым жеңиш үстүндө жүрөлү. Баарыңарга денсаулык, үй бүлөдө ырыскы мухаббат болсун, ырыскы береке болсун. Ар бирибиздин ишибизге ийгилик. Шундай эле жакшылыкта ынтымактын үстүндө турайбыз. Чоң рахмат. Тазим сиздерге. Ағайларға бірінші тазим, ағайлар бар. Ағай болуш оңой емес болуш керек. Ағай деген қанша деген эмгек, қанша деген нерв, қанша деген уақыт, өмір. Ошолордун баарын ушул окуучуларына арнап, окуучулардын чемпиону ар бирин черный пояс кылыш оңой эмес, эмне деген эмгектер керек. Ошол ағайларга тазим, калгандарыбыз ошол медальдарды алган белектериңер кут болсун. Мындан да жакшы ийгиликтерге жетиңиздер. Жакшылык деле, үй бүлөлүк бакыт, үй бүлөдө тынччылык, элибизде тынччылык болсун. Жаңы жылыңар менен кираткан буюшса. Вайн, алып үйрөнүп Куш келипсиңер. Ушундай жакшылык тойлордун үстүнө жолугушуп жүрө берели. Калоо тилектер орундалсын. Денсаулыкта болуңар. Рахмат. Өлкөнү тааныткан адамдар болушат экен. Анан карап турсам, силер көптү кылып атасыңар, мен жалгызмын. Мен өзүмдү тааныштырып өтөйүн, эч ким деле айткан жок, мен байкушту. Бишкек шаардык мэриясынын эл аспаптар оркестринин солисткасы. Ысыкөлдүн Аккусу. Апташева. Мына айтып, ак моюнду.
Айнын келинин койчу. Ушактык болуп кала жаздагам деп. Жаке ой. Эми ойлойм, кайга турмушка чыксам ошактык болом да. Анан эми кайсы шуңкар күчтүүлүк кылып үлүп кетсе, ошол жака барып коет. Жакеден кийин шуңкар жака тагып. Бир жеңелерим көлдөн алып демей, байкем көлдөн үйлөнүп тур да. Анан сүйлөшүп отуруп, жеңел актаңыз, сен көлдүн аккуу суунун деп атпайбы? Көлдүктүн деди, анан аккуу турбайсызбы десем, көлдүн аккуу турбайсың, көлдүн аккуусу болчу, бирок табасы шуңкардан кийем деп карап болуп калбадым. Анан ушул сөзүңүздөргө эле аралжы, азыркы төмөндөрдө ала турган чыгарма казактын кызы болчу. Ошол кыргыздын келини болуп калган. Айтылуу төгүм акын, оончу, аткаруучу Майра Керим кызынын Сезим жанары деген чыгармасын суранып жатышат. Жатат бирөө. Ошону ырдап берейин. Суранычы менен, Бул жерде байке дагы мухаббат жашасын деді. Анан мухаббат жөнүндө ырдап турайын.
Байке келіңіз. Ошо бул 2023 жылы биз үчүн аябай жемиштүү жыл болду. Баарыңыздарды ошол жетишкен ийгиликтериңер менен куттуктайм. Бүгүнкү наам алган байкелерди наамдарыңар менен куттуктайм. Ошол эле наамды баардык ушу келечек спорт клубунда кылган бизден кийинки инилерибизге, андан кийинки жаш өспүрүм балдарыбызга баардыгына каалайм. Ден соолукта бололук. Кыргызстан өлкөбүз ушу өлүккөн өлкөлөрдүн катарына кирсин. Ушул бизде агай сизге рахмат. Ушундай тарбиялап. Эми бул спорт күчтүүлүккө бирок бизде агай баягы жашоодо чемпион болууга үйрөттү да. Спорт менен чемпион болуп, ошо жашоодо да чемпион болушту үйрөттү. Эми ошо улууга урмат, кичиге ызат дегендей. Ошо баарыңарга таазим. Анан ушул спорт клуб келечекке 13 жылдан ашык болду мен келгениме. Ушул спортко көп эле ийгиликтерге жетиштим. Ушул жерде турган Турсунбек байке сизге рахмат. Ушу келечекке ушу Турсунбек байке жетелеп келди деле мен иним агай деп. Турсунбек байке сизге. Ya байке. Ni daha bekar kolu demin bekar demin haftanın demin. Darmayet. Чоң спортко кеткен эмемдин бир себеби ушу Турсунбек байкеге ар дайым айтам, Турсунбек байкеге ыраазымын. Чоң спортко жол көрсөткөн ушул байкем. Рахмат сизге да. Агай сизге да рахмат. Жалпы байкелерге рахмат. Салдан болгон тажрыйбаларды көрсөтөсүздөр, үйрөтөсүздөр, рахмат. Ушу келаткан жылы жакшы жылдардан болсун. Ушу 23 жетиши алып алган ой тилектерибизге ушу 24 жетишели. Дүйнө жүзүнөн болобу, Азиядан болобу жакшы алтын медалдарды көбүрөөк алып келели. Көрсөм да көрмөксүңгү салган сайма гүлдүнүптү черин тамган сайма
чын ден соолук баарыбызга узун өмүр талашканыбыз тый болсун, ынтымак жана ынтымак. Жакшылык.